Эмне себептен молдо деген сөз адабиятта, жалпы СССР учурунда коомчулукта аябай жаман, терс каармандарды көрсөтүп турган. Неге дегенде ошол царскийлердин учурунда, СССРдин учурунда бакшыларды, жанагындай көкүрөгү сокур, бирок мындай бир тырмакчадыга алып, көз ачыктар болуп жүргөн бакшыларды молдо деп атап келишкен. Акындардын термесинде, мына ошол эле азыр киносу тартылып аткан Жеңүү жок атабыздын термелеринде мына ошол бакшылык кылган молдолор жөнүндө аябай катуу айткан термелери бар. 18 миң анамды бир жараткан эмеспи, эң биринчи дүйнөгө нур жараткан эмеспи. Кокуй шалжаның тынбайбы, а дүйнө жайга барганда арактан азап көрбөйбү. Жан күрүңкүр периште, жетимиш баттан гүл салып, жаныңа басып келбейби. Рабин кимдир дегенде, келиниге тилиң келбесе, күрсүбүр менен бир коюп, сенин сазайыңды бербейби. Жаратканды унутуп, жаныңдагы май көтүп, мазар бир кылып бир тутуп, эсеге жарып бир калган экенсиң. Ешендигиң чын болсо, эсекеңдин көзүн ач, ешендигиң жок болсо, эшекте болбой арыгач. Картайып кеткен казагың, качан күн өткөн сөздөн чач. Калпалыгың чын болсо, карыяңдын көзүн ач, калпалыгың жок болсо, качырдай болбой арыгач. Ата баба пирибиз, алдатаада динибиз, көпчүлүктөн адашсак, кандай болот күнүбүз. Тантырактап адашпай, таза жолдо жүрүңүз. Чыныгы жалгыз Алла Таалага бекем таянып, эл жерибизге эбегейсиз эмгегин сиңирген жете акелер, андан башка дагы күчтүү ата бабаларыбыз, Алымбек датка өңдөнгөн мыкты баатырларыбыз болуп келген. Молдо деген сөздү бакшыларга байлап, СССР динден алыстатып, тарыхыбызды бурмалап, жалпы бир мындай караңгычылыкка түрткөн. Элдер айтат, ой бизге окууну алып келди, мектепте аны муну. Жок. Ага чейин да биздин жазмабыз болгон, ага чейин да биздин окуу куралдарыбыз болгон. Эң мыкты тарбия менен илим билимде тарыхта изин жазып кеткен. Ошондуктан бурмаланган тарыхка эмес, өзүбүздүн чыныгы таза тарыхыбызды изилденип окуйлу. Жаштар эгер таза тарыхты билбей турган болсо, сөзсүз барып кор болот, сөзсүз бирөөнүн астында жем болот. Ошондуктан таза тарыхты билип, өзүбүздүн укугубузду билип, жана ошондой эле эл жерибизге, динибизге жакшы кызмат кылсак, жаратканым ыраазы болот. Жана ошондой эле биз бул дүйнөдөн өткөндө дагы мыкты адеп акылактагы урпактарыбыз калат. Нурмолдо бейиштин жыргалы жана тозоктун азабы тууралуу ырдап жаткан болот. Ал ырдап бүтөр замат жеңил кыска кемселчен жаш ырчы комузун алып, бул дүйнөнүн жыргалын жана жердин сулуулугун ырдап, ырчылык менен молдочулукту ажырата билүүнү айтат.